Мындан 24 жыл мурун 1991 карыяларга урмат сый көрсөтүү демилгеси Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 1-октябрында өткөн 45-сессиясында көрсөтүлгөн. Ошол күндөн тарта 1-октябрь эл аралык карлар күнү катары белгиленип келүүдө. Аталган майрамды отурлай бүгүн 1-октябрь жүрөктөн жүрөккө аттуу көргөзмө жарманке Бишкектеги Киев жана Чүй көчөлөрүнүн ортосундагы Эркиндик бульварынын кесилишинде орун алды. Иш-чара майрамдык чакан концерт менен башталып, алгач Кыргыз Республикасынын премьер-министри Темир Сариев, Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов жана социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев карыяларды майрамы менен куттуктап өтүштү. Өкмөт башчы улгайган жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн колдон келген аракет жасалып жатканын, оор жылдарды башынан өткөргөн муундун эрдиги жаштар үчүн ар дайым өрнөк болоорун баса белгиледи. Бүгүнкү күнүңүздөр менен барыңыздарды ар жолу куттуктап, апаларды, аталарды, сиздерге ден соолук, бакубат, карлыкты каалап кетким келет. Рахмат. Андан соң премьер-министр баш болгон бийлик өкүлдөрү жарманке кыдырып, Темир Сариев апалардын колунан жаралган буюмдарга кызыгып, арасынан кийизден тигилген капчык сатып алды. Мындан тышкары шахмат боюнча мелдештин байгеси үчүн Бишкек шаарынын мэри жана премьер-министр 10 000 сом ташташты. Добавок призовой фонд. Негизинен иш-чарага Ысык көл, Чүй областарынын жана Бишкектин тургундары катышышты. Жарманкеде алардын колунан жаралган кийим-кече, тамак аштар жана гүлдөр, үй тиричилик буюмдары сатыкка коюлду. Өмүр бою агартуучу болуп эмгектенген Абдылдаева Таарындык апа өз колунан жаралган буюмдарын жарманкеге алып келген. Ал эми күндүн күнөөкөрлөрүнүн дагы бири Салтанат Абдилова Токмок шаарынан келген. Кадырман карлыктын доорун сүрүп жаткан Салтанат апа ата энелерин кароосуз калтырган балдарга нааразы экенин билдирди. Кыргызда мындай болуп көргөн эмес, эми бизден ушундайлар чыгып атат. Келечекте ал ата-энесин азыр бакпаса, өзүнүн балдарынан да ошону көрөт. Ушу өзүнүн ата-энесин кантип тыштаганга дитип атат. Ошо өзү ачкадан өлгөн атса да ошо ата-энесин багыш керек эле да. Ата-эне 10 баланы, 15 баланы биригип багып атат, а балдар биригип ата-энелерин кээ бирлер бага албай атат. А кээ бирлер Кудайга шүгүр алпештеп эле багып атат. Мисалы үчүн менин балдарым алаканга салып эле багып атат. Бүгүн элди бар кара адамдарды майрамдары менен куттуктайм. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болсун. Муну биз деген федерация болуп уюштурганыбызга 10 жыл болуп калды. Федерация ФГС болуп карлар уюмунда иштейбиз. Өзүмдүн группам бар, карамагымда 35 киши. Анан аз да болсо кичине буюмдары өтсө дагы ыраазы болуп калабыз. Ошолорду алып барып ортого салып, кайра өзүбүздүн уюмубузга айтып, отчетубузду берип, ушундай сатып келдик, ушундай кылдык деп аябай ыраазы болуп, алар дагы сүйүнүп калышат. Карлар күнүндө деле азыр деле көңүлдү көп бурганын көрө элекмин. Чындыгында айыл өкмөттөн деле мындай эмеси жок, мындай көп деле көңүл бурбайт, чын эле, ачыгын эле айтыш керек аны. Анан эми азыр бул жерден биз дагы эметип атпайбызбы, карлар уюмуна эмне бар экен деп эме кылып атпайбыз. Эми ким билет, эми чоңдор келип анан дагы эметпесе, бул уюмдар такай бизге карлар уюмуна ошол келип, бияка ошол эмеге кылып, ярмаркага чыгып, ошо эме кылып калабыз да. Биз улуттук компьютер гимназиянын атынан бардык биздин чоң аталарыбызды, чоң апаларыбызды кирип келген карлар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аларга кааларыбыз чындын соолук, узун өмүр, көп жашашсын, эч качан оорубашсын, ар дайым жүздөрүндө күлкү болсун. Бул күнү карлардын урматына өнөр ээлери жана мектеп окуучулары да салым кошушуп, өз өнөрлөрүн тартуулап жатышты. Ал эми тез жардам кызматы болсо, каалоочулардын кан басымын жана кант көтөргүчүн бекер текшерип беришти. Biz bugün emne kılıp atабыз. Bugün 940 soç kızmatkерлер 10 миңдей үйүнө жатып калган, өзүн телелеп алган, бизден улап калган жандарга биз жардам беребиз. Үйүнө барып тамак ашын кылып беребиз, үйүн жыйнайбыз. Андан тышкары биздин тармакта 15 интернат бар. Анын ичинде болсо 6 интернат атайын улап калган жандаргачы. Мынакей мисалы былтыркы жылга чейин бир күндүк тамактын өлчөмү 55 сом болсо, эстетип көрүңүз, 55 сомгочу этимек тамагы, түшкү тамагы, кечки тамагы, анан кийин дагы аман-эсен дагы түрү калыш керек экен да. Бул аз да. Ошонун негизинде биз муну эки эсеге көбөйтүп 100 сомго чейин көбөйткөнбүз. Биз деле билип турабыз, что бүгүнкү күндө 100 сом аз. Бирок мурункуга караганда бул эки эсеге көбүрөөк да. Мындан тышкары майрамдын жүрүшүндө жаш уландар апаларды жай бийге чакырып, оркестрдин коштоосунда бийлеп жатышты.
Суперкежи порталынын жалпы эмгек жааматы да кадырман карыяларды бүгүнкү майрамы менен куттуктап, аларга бекем ден соолук каалоо менен бирге төрүбүздүн көркү болуп жүрө бергиле демекчибиз.